Dayar бол. Мындан дагы оор болот, мындан дагы кыйын болот. Өтө кыйын болот. Sen ойлогон жашоо эч качан келбейт. Sen ойлогон пандемия эч качан келбейт. Sen ойлогон жаңы жыл эч качан келбейт. Эртең келечегиңди көрүштү кааласаң, бүгүндөн аракетиңди кыл. Бүгүнкү иштериң эртеңки натыйжаң. Күтпө, эч качан күтпө. Күтүп ушул даражага жеттиң, ушул деңгээлге жеттиң. Колуңдагы айфондон башка эмнеге жеттиң? Жашоодо 20га чыктың, 15ге чыксаң, неге жеттиң бүгүн? Bir kız менен сүйлөшүп атасың, эптеп, алдагы эртең таштап кетет. Ошол айфонуңдан башка неге жеттиң? Жегениң ролтон, носкиң жыртык, үй салышың керек, машина алышың керек, жашоодо ата-энеңди ажыга алып барышың керек. Көп кыял мечталарың бар. Бирок ага азыр жатып алып, мени көрүп эле жетпейсиң. Ага аракет кылышың керек. Бул сөздөрдү кара санага душман катары эмес. Кааласаң аке көр, кааласаң ука көр, кааласаң душман көр. Бирок мен айтышым керек, дешим керек. Мойнумдагы желкемдеги парзым, карзым ушул, жеткиришим керек. Айтайын дегеним, кайтпа, аракетиңди кыл. Бардык нерсе майдадан башталат. Пачка долларды күтпө. Дарроо 5-670 отуруп калам дебе. Далло самолетто учуп саякатташты баштаба. Жеңилден башта, майдадан башта. Азыр кыл, эртеңди күтпө. Ажырым коркунучтуу эмес. Бирок ажырашкандан кийинки 3 натыйжа өтө коркунучтуу. Сизди күтүп турат ушул 3 нерсе. Ажырашты ойлобоңуз. Биринчиден, бул эл менен эсептешпешет кыргыз эзелтен бери. Жөнөкөй эле бир торпок жоголуп кетсе, айылга звонок кылат, аз WhatsApp группалар чыгып калды, торпок таап бергиле деп сүйүнчүсүн 5 сом берип коюп, ошентип торпок таап алат айылда. Бир жакшылык жамандык болуп калса, конун кошунан чакырат, айыл элин чакырат. Кыскасы кыргыз негизинен эле эзелтен бери эл менен эсептешпешет да. Жакшы маселеде дагы, жаман маселеде дагы. Паланчаны кызы ажырашып келиптир деген нерсе ата-энеңизге, бир тууганыңызга өтө катуу кайткыс удар болот. Ушул ударга ойлонуңуз. Ушул ударга ажырашуудан мурда ойлонуп көрүңүз. Бир сизге эмес, сиздин жакындарыңыз бүт бардыгы уят болот да. Кайтып келди деген сөз өтө катуу. Ал эми экинчиден, бардыгынын ачуу, нерв көз карашына даяр болуңуз. Ажырашкан аялга эч ким жакшы көз караш менен карабайт. Леки каршы ушундай, бул ачууччундук, айтыш керек. Ким жакшы көз карашта карайт? Эч ким. Эркектер го эми Кудай берди. Эч ким жакшы карабайт. Аялдардын көбүндө тилинде сиз тема болосуз. Ар дайым гыйбат ушакта сиз болосуз. Ошол нерсеге даяр болуңуз. Бир жерге ишке келдиңиз, ишке келе электе сиз тууралуу сөздөр жетпеген болот ишканага. Бул ажырашып кеткен, бул аял эринин кадырын билбеген, эринин сыйлаган бир сыйлайбы деген сөздөр жөн эле айылат. Бул ударга дагы даяр болуңуз. Ал эми үчүнчүдөн, сизди ар ким пайдаланыштын аракетин кылышты баштайт. Өзгөчө эркектер, ажырашкан аял деди, болду ага бүт зына, арам иштерде пайдаланыштын аракетин кылып калат. Бирок ажырашты дегени бул каалагандай пайдаланыш керек деген эмес. Ошондуктан айтайын дегеним, ажырашпаңыз, ажырашуудан коркуңуз, ажырашуу тууралуу ойлобоңуз, жакындабаңыз ажырашууга. Эркектин сүйөм деген сөзүнө эч качан ишенбе. Сүйөм деген сөзүнө эч качан ишенбе. Эгерде ал той кылбаса, нике кыйдырбаса, жөн эле сөздө сүйөм дей берсе, сөздө сүйөм, сөздө өлөм, сөздө күйөм деш өтө оңой, жеңил. Өзгөчө эркектер көп айтат. Сүйүү темасы жеңил тема эмес, жеңил тема эмес. И оор дагы тема эмес. Парасатта айтайын дегени, кыздары сүйөм деген эркекке ишенбеңиздер. Ишенбейсиздер дагы. Себеби канча сүйөм дейт. Бирок мисалы сунуш келсе, эркектерге кыз тарабынан азгырык тошок маселеси сунушталса, эркектердин көбү азырылып кетет. Бирок аялдарга канча сунуштайт, бирок жок дейт. Жок дейт. Ошол нерсе туура, жок дейбиз. Өзүн сүйгөн аялдын 3 эрежеси. Биринчиден 3 эреже бар. Ар дайым өзүн биринчи орунга койгон аялдын эрежеси. Биринчиден бул күйөөсүн биринчи орунга коет.
Kүйөөсүн сүйөт, күйөөсүнө мээрим махабат берет, күйөөсүн сыйлайт, күйөөсүн урматтайт. Көчөгө эмес, үйдө күйөөсү үчүн жасанат. Көчөгө эмес, күйөөсү үчүн тамак кылат. Көчөгө эмес, күйөөсү үчүн кылат. Не кылса күйөөсү үчүн, эри үчүн. Жашай турган, өлө турган күйөөсү үчүн кылат. Ал эми экинчиден сырткы себептерге көңүл бурбайт. Айтасы мындай деп атат, апам мындай деп атат, амамдын эринин катынын кошунасы өлүп калыптыр, мен кеттим деп кетип калбайт. Себепсиз айтпай кетпейт, айтканын кылат, урматтайт, сыйлайт. Неге? Себеби ал өзүн сүйөт да, өзүн сүйгөндүгү үчүн күйөөсүнө баш берет, баш ийет. Мен бирөөгө качан башыма көтөрөм, ал качан баш ийсе. Баш көтөрө берсе, качан сыйлайсың? Эч качан. Ал эми үчүнчүдөн бул А десең Б дебейт, Б десең А дебейт, тил кайтарбайт. Аялдын эң чоң душманы бул тили да. Аялдар өздөрү дагы өтө жакшы билет тил экендигин. И тилге дагы өкүнүч өтө катуу болот. Чындыгында ушундай. Ошондуктан бул үч маселеге маани бериңиз, урматтуу эле карындашым. Эң жаманы эмне билесизби? Аялын башка эркектерге жамандайт. Аялын башкаларга реклама кылат. Анан уялбастан бир стаканда суу ичет да. Бир төшөктө жатат. Мындай маселелер силерге туура, бирок бизге туура келбейт. Бирок ушул жерде дагы бир эскертүү, иттерге айырмасы жок. Аялдын эркекке эмне үчүн көңүлү калат? Эмнеге көңүлү сууйт? Эмнеге муздап калат эркекке карата, күйөөсүнө карата? Көп тарынса, арзыбаган нерсеге капа болсо, жаш бала сыяктуу жаш баланы жагып алып, жоопкерчиликтен качса. Билесизби? Бир сөз бар да. Эркекти эркек кыла турган нерсе бул жоопкерчилик. Катынды катын кыла турган нерсе бул жоопкерчиликсиздик. Аял жоопкерчилик албайт. Семьяны жоопкерчилигин ким алат? Эркек алат. Эркек канча көп нерсени жумушта, бизнесте, акчада көп нерсени жоопкерчиликке алганы сайын ошончолук даражасы да көтөрүлүп кете берет. Биз тилмен айтканда авторитет болуп кете берет. Аял киши жоопкерчилик албайт. Анын негизги жоопкерчилиги бул бала тарбиясы бар. Айтайын дегеним, аз-маз нерсеге таарынбаңыз, назданбаңыз. Бул аялдарга тиешелүү, бул катындарга тиешелүү. Сиз катын болбоңуз. Кечиримди биринчи сураңыз, кичине таарынышпасаңыз барыңыз, эшигин такылдатыңыз, алып келиңиз аялыңызды. Андан кечирим сураңыз. Эч нерсеңиз кетпейт. Эч ким билип отурбайт бир семьясыңар. Эч кимге барып айтпайт. Фаланча кечирим сурап деп. Ошондуктан биринчи кадам сиз коюңуз, аялыңыз 10 кадам коет сизге. Ислам аттуулар, атыңыз менен сыймыктаныңыз, сизди куттуктайбыз. Кимдин аты Ислам болсо, куттуктайбыз. Чындыгында өзгөчө ысым ыйгарылган сизге. Төмөндө өзгөчө мааниси, пайдасы, тарыхын кыска нуска айтып берем. Мааниси өтө терең, тарыхы өтө бай ысымдардын бири бул Ислам болуп эсептелет. Аттын мааниси Ислам. Жаратканга толук моюн сунуу, тынчтык, бейпилдик, тазалык жана туура жол дегенди билдирет. Бул сөз салам, тынчтык деген сөздөн келип чыккан. Ис уланып салама. Бул сөз салам дегенден тамыр ошол болуп чыккандыктан тынчтык дегенди билдирет. Тынчтык алып келген, туура жолду кармаган, туура жолду көрсөтүшкө себепчи болгон адам дегенди билдирет. Пайдасы руханий жана моралдык жактан өзгөчө күчтүү. Ислам атын алып жүргөн адамдар эл ичинде, билесиздер, ыймандуулукка үндөйт. Туура чечим кабыл алууга түрткү берет. Сабырдуу, анан токтоо мүнөз болушат. Адилеттүүлүккө умтулат. Элге жакын, ишенимдүү адамдар болушат. Ислам аттуулар көбүнчө билесиздер айылдык балдар болушат. Алар кой кайтарган, мал кайтарган, өзгөчө красавчик балдар болушат. Кийин айылдан көтөрүлүп, шаарга келип, шаарда өзгөчө бизнестерди кармаган күчтүү адамдар, ийгиликке жеткен адамдар болушат. Ислам аттуулар. Көп ата-энелер бул атты ыйгаруудан максаты баласы ыймандуу болсун, жаман жолдон алыс жүрсүн, жакшы адамда болсун деп ниет тилек максат менен Ислам деп коет. 7-нчи кылымдан бери Ислам аты эң популярдуу аттар и популярдуулугун жоготкон эмес да. Өзгөчө араб өлкөлөрүндө, Борбор Азияда, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Туркия, Кавказ, Түштүк Азияда кеңири колдонулган ат Ислам болуп эсептелет. Айтайын дегеним,
эркек балдарга эң көп коюлган аттардын бири бул ислам болуп эсептелет. Чындыгында ислам аттуулар көп элге жерге пайдасы тийген адамдар болушат. Маселелерди чечкен адамдар болушат. Эки дос урушуп кетсе чечкен, жер талашып кетсе чечкен, көп маселелердин үстүндө гү адамдар булар ислам аттуулар болушат. Себеби булар атына заты түп келген, топ келген, тынчтыкты гана каалаган. Тынчтык менен көп маселени чечкен адамдар болушат да. Көп ызы-чуу менен эмес, жалаң гана тынчтык менен чечкен булар ислам аттуулар болуп эсептелет. Бул өзгөчө мышыгым, мекендештерим. Истамбулду, Түркияны көбүнчө Куртлар вадиси дейт. Бул карышкырлар, өрөөнү карышкырлар мекени деп аталат. Бирок мен өзгөчө ат бергим келет Түркияга, Истамбулга. Алар мүрзөдө болсун, керек болсо кабырлар болсун, кафелер болсун, ресторандар болсун, метро болсун, айырмасы жок. Бардык жерде мышык да. Түркияга барсаң ошондой. Бардык жерде абсолютно мышык. Ал жерди мен мышыктар мекени деп койдум. Карышкырлар мекени эмес, мышыктар мекени деп койдум. Чындыгында ал жер мышыктар мекени. Мышыктар өрөөнү. Мышыгым. Шундай да бул шоктук кое берет, эки жак ойнай берет ошентип. Бир нерсени агынып атат, ал жакта крыса, келер деген карап атат. Кармайсыңбы? Гүлүм, кармайсыңбы? Эркек дос болуш ар кимге эмес. Досуңду издешиң керек. Таппай калсаң телефон кыл, чалбай калса өзүң чал, жазбай калса өзүң жаз, күтпө. Дос маселесинде арман болуп катат, болуп кетет бул дүйнөң, күйүт болуп кетет бул көңүл. Качан сен бул дүйнөгө келип жашап, бир дагы дос арттырбасаң, бир дагы досуң болбосо. Көпчүлүгү кыйынчылык учурда туруп бербеди деп досторунан арызданат. Бирок суроо берсең, кыйынчылык күнүдө, анын кыйынчылык күнүндө сен туруп бердиңби? Дос болуш үчүн сен не кылдың десең, ал тараптан да эчтеке болгон эмес да. Ал должен эмес, ал кылып бериш шарт эмес бирдекени, бир нерсени бир учурда. Демек, сен күтпөшүң керек. Аракет кыл, достукту өзүң кур. Фундаментинен баштап крышасына чейин өзүң кыл. Күтпө. Бир мыктагы башка бирөөнүн арайына калба, же алба. Өзүң кыл. Жашоо бир минус, бир плюс. Жалаң эле плюс эмес. Үйлөнгөндө, мисалы, бойдок кыздар көп эр издейт. Кандай эр издейт? Мага мындай болсун, андай болсун, ушундай болуш керек. Бою 1,85, килограмм 65, сөзсүз туфлиси кара болуш керек, галстук ак болуш керек. Мынандай болуш керек, Италия, Францияга алып барыш керек, мындай туда-суда деп бар нерселерди мечтать этет да. Анан мурду бар экен, жымшык экен, кашы кыйшык экен, дагы бирдеке деп бардеке себептерди айтып, өзүнүн бактысынан ажырайт көп учурда аялдар, кыздар. Айтайын дегеним, балдар дагы тандап. Тандап акыры барып тазга жолугуп калат көп учурда. Бул тандап да карайсың, парасаты бар, акылы бар, карайсың, бул караш башка, бирок тандап эле жүрө бериш бул башка маселе да. 3 жылдап, 4 жылдап жүргөндөр бар. Кудду бул университетпи, бул диплом тутасың сенде. Рисковать этишибиз керек, эркектер рисковать этет. Көп учурда жашоосу рисктин үстүнө турат ар дайым. Үйлөнүш темасы дагы ушул, риск этесиң. Бир плюс, бир минус да. Жалаң эле плюс болсо, мисалы, жоош кыз жоош балага тийип калса, экөө жоош, жашоо скучно болуп кетет. Бирөөсү сандайраак болот, ичине былдылдап сүйлөп турат, былжырап турат, ошо чогураак болот, бирөөсү. Ошол темада минус, плюс да. Жалаң эле минус болуп калса дагы болбойт. Айтайын дегеним, күтпө, аракетиңди кыл. Аял эркектин күзгүсү. Жаштыгымда көчөлөрдү аралдап, айылда апам менен чогуу басат экенмин. Апа, аял жакшы апа, канчам жөткөнүбүздө концерт берет жаш балдарга бизге деп мактап калсам, мунун күйөөсү жакшы да, ери жакшы да дечи эле да. Айтайын дегеним, аялдын күзгүсү эркек да. Аялдын күзгүсү эркек. Эр жакшы болсо, эр адеп ахлактуу болсо, кулк мүнөздүү болсо, аялынан бери махабаттуу болсо, аял киши сонун болот, сулуу болот, жакшы болот. 40ка чыкса дагы бетиге тыры түшпөйт, сулуулугун жоготпойт. Качан агрессив болсо, нервный болсо, ачуулуу болсо, ар дайым бакырса, чакырса, ызы-чуу кылса, демек анын ери жакшы эмес да. Демек, эркектер ойлонайын бул маселеде. Эркектердин эң корккон нерсеси бул 25 жыл өттү арадан, 30 жыл өттү арадан, балдарын да чоңойтtu, аялына дагы өзү бербеген нерсени берди, кийбегенин кийдирди. Аял балдар үчүн өзү жебей жедирди, кийбей кийдирди деп айтышы мүмкүн, бирок эркек бүт семьясы үчүн, жада калса аялы үчүн бүт жебей жедирди, кийбей кийдирди да.
Эркекке эң коркунучтуу нерсе бул керек эместигин сезиш да. Керек эместигин түшүнүш. Апаго аялга эми эки жакка батып кеткен, неберелерин карайт, башка кылат, жардамдашат, ошентип каралашып батып кетет экен. Бирок ата байкуш үйдүн бурчунда калып кетет экен да. Кудду үйдүн үч бурчтук бурчуна жөргөмүш ясалат го, ошол сыяктуу бурчка отуруп калат экен да. Кошула албайт, кеңири жүрө албайт, кеңири сезе албайт өзүн. Мисалы жөнөкөй эле мисал айылдан апасы келет, эжелери келет, бирок атасы көп учурда келбейт. Атасы келбейт өзү каалайбы? Жок, келишти каалайт. Бирок жүк болбойн дебейт. Жүк болоюн дебейт. Аны бирөө чын жүрөктөн чакырышын сезбейт да. Эгер чын жүрөктөн бирөө чакырбаса келет, неге келбей койсун? Эс алганда башка жактарга ар жерлерге апасын гана жөнөтөт, бирок атасын жөнөтпөйт. Бул маселеге ойлошубуз керек. Эркектердин эң корккон нерсеси керектүү бардык нерсесин семьясы үчүн берет, бирок семьясыга керек эместигин билиш бул. Бирөөлөр жөн акча үчүн жүрөт да, банк болуп калган. Бирөөгө эркек акча үчүн эле керек. Башка темаларда ойлоп койбойт. Бул темада ойлонуңуздар. Канчадасың? 12. 12? Анда дүмүлүң тарат. Берейли, а? Тогу таратайлы. Мага муну салып бересиңби? Кандай саласың? Бисмилла, кана. Ака, sizga бесплатно берейинби? Жок. Сеникин да сатып алабыз. Тузу кошуп берейли, кошуп бербейлиби? Кошойлу, а? Ака, вот эле баткенден да. Баткен өзүнө бор. Что? Ака, бунун эле баткенден да. Баткен өзүнө бор. Жок, чыкпай атат. Тазалыкка маани берип коюп кам, а? Макулбу? Ар бирге келеге. Ну-ка. Мә, бисмилла. Sen paketleri verir, men de salып koyayın çıkana. Bismillah. No, boyovoy ekan, ha? Boyovoyni sen al, boyovoy. Boyovoy jur chingni. Bozori yo'q, biroq dumbuling ukam. Va, brachka. Mashallah. Tabarakallah. Dumbulinga so'z yo'q, ma. Kim qoldi? Kim o'chiratdi? Ma. Так. Да? Ана, Kim? Ма, держи. Пакет. Gecege. Kim kaldı? Karatıyor, o diklerge daha verip koyun, otur, karap durgan diklerge. Все, keyingisini de daha satabız. Daha kılsan avkam, ha? Na? Avkam, harma? İşlerine ilgilik, hatırlıyorum akıllı. Sazerka satkan balakana. Hazır tigi balak satsın beret, okey? Bunu da tarafı sal bir bugün ne sal, okey?